Саламатсыздарбы урматтуу кыргызстандыктар. Бир нече күндөн кийин биздин үгүт кампаниябыз соңуна чыгат. Келе жаткан 4 октябрда мекендештерибиз 7-чакырылышка кимди алып келишет? Кандай адамдар, кандай эл өкүлдөрү келет? Бул толугу менен сизден көз каранды болот. Урматтуу туугандар, мекендештер, 5 жылдык парламенттеги ишмердүүлүгүмдө элим, жерим, мамлекеттин кызыкчылыгы, сөз эркиндиги, жекен компаниялардын кызыкчылыгына жол бербеш керек. Мамлекеттин бюджетине каршы мыйзамдарды алып келбеш керек деп каршы чыгып атып, мен туура жүрдүмбү? Ар бир жараныбыздын суроосуна жооп бере албасам дагы, бирок жалпы мамлекеттик кызыкчылыкка, жалпы мекендештерибиздин көйгөйүн көтөргөндө туура жүрдүмбү? Бунун баардыгына биз деле жоопту 4 октябрда алабыз. Урматтуу мекендештер, пандемия учурунда мен ишенем ар бирөөбүз чыныгы баатырлар ким экендигин, эл жөнүндө кам көргөн адамдар ким экенин, 600 миллиондук кредитти каяка сарпталып каяка кеткенин, азыркы учурдагы чыныгы баатырлар доктурлардын, мугалимдердин баркын баардыгыбыз түшүндүк окшойт. Бирок парламентте ошол кыйын, оор учурларда доктурларга, мугалимдерге, блокпостторду кайтарган милиционерлерге ким болушуп жүрдү? Укук коргоо органдары жарандарыбыздын оозун жаап, кечирим суратканда ким болушуп жүрдү? Туура эмес деп, элим, жерим, ооздорду жаппаш керек. Чыныгы демократиянын эң жогорку белгиси сөз эркиндиги деп парламентте 5 жыл биз туура жүрдүкпү? Эл буну барктап жүрөбү? Эл буга баа береби? Кандай баа берет деп 4 октябрды мен да күтүп жатам. Мен Элвира Сурабалдиева, 7-чакырылышка Атамекен партиясынан аттанган талапкермин. Мен ишенем, ар бир жараныбыздын жүрөгүндө таза депутаттар, таза өкүлдөр келсин деп сиздер да күтүп жатасыздар. Мен ишенем, келе жаткан 5 жылга болбогон, мамлекеттен уурдалган, бюджеттин чөйрөтүнө жетпей калган ак каражаттарга алданбайсыздар. Мен ишенем, 1 айылдан 2 айылга ташылып, форма 2 деп алданбайсыздар. Мен ишенем, добуш кабинкасына киргенде сиздер келечек 5 жылды гана эмес, жалпы биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин, мамлекетибиздин келечегин, кызыкчылыгын ойлоп, 30 жылдан бери мамлекетти тоногондорго кайра келсин деп жол бербейсиздер. Муну бир токтото турган убакыт келди. Жоопкерчилик деген сөздү баардыгыбыз туура түшүнөлү. Келе жаткан парламентке кандай адамдарды алып келебиз? Кимдер келет? Бул ар бирөөбүздүн жоопкерчилиги болот. Рахмат.